Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Десин ТВ каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, мен сиздерге бүгүнкү күндүн дагы аябай көңүлдүү, жакшы болушун каалаймын. Ошондуктан силердин маанайыңарды бир аз көтөрүп коеюн деп, адаттагыдай эле анекдот менен баштайбыз. Бүгүнкү анекдотко эмесе кулак салыңыздар. Бир күнү врачка бир аял келиптир, эшикти тыкылдатып, уруксатпы дептир, уруксат деп ачыптыр. Ачса байкуш аялды ушунчалык дене башы көк ала, токмок жеген, ушунчалык аянычтуу экен. Доктор коркуп кетип эле отуруңуз деп табуреткасын даярдап, эмне болду сизге, айтыңыз дептир. Анан аял ыйламсырап: доктор, билесизби, мен ушунчалык күйөөм мыкаачы. Ушул мени себеби жок эле ура берет. Жумуштан келип эле урат. Анан кача койсом дагы урат. Алдына барсам дагы уруп, акыры жыгылып калайын дегенде дагы табуретка менен башыма чабат. Эмне кылышымды билбей калдым. Жардам бериңизчи деп жалдырайт. Анан доктор ойлонуп туруп: анда эмесе үйүңүзгө барганда ромашканын гүлүнөн алып туруп, ошол нерсени кайнатып, отвар кылып, анан ушул күйөөңүз келгенде эле оозуңузга бир аз ошол суудан алып туруп, чайкап тура бериңиз. Дагы урса дагы чайкай бериңиз, эмне кылса эле дагы чайкай бериңиз. Анан жакшы натыйжа болот дептир. Макул деп анан байкуш аял кетиптир. Ошентип 10 күн өтүптүр, 20 күн өтүптүр, аял жок экен. Анан бир күн эле аял келип калыптыр. Ушунчалык сонун болуп келиптир. Бажырап, жайнап, жылмайып, тиги доктор дагы сүйүнүп кетип эле: отуруңуз деп адаттагыдай эле: эмне болду, кандай натыйжа берди, кантиңиз десе: ой доктор, сизге чоң рахмат. Эки дүйнө сиздин жакшылыгыңызды унутпаймын дептир. Эмне болду десе: ушул күйөөм келгенде эле ушул сиз айткан тундурманы оозума салып алып, оозума куюп чайкайм. Утуру дагы жини келгенде дагы чайкайм. Ушунчалык жакшы болду, бул жакшы натыйжа берди десе, анан доктор айтатмыш: көрдүңөрбү, оозду тыйып жүргөндүн пайдасы ушунчалык жакшы болот деп коюптур достор. Ошондой бүгүнкү анекдотубуз. Түшүндүңүздөрбү? Көрсө оозду тыйып жүрүш керек экен. Эбичени жок эле күйөөңөрдүн мазгысын чакпай деген сөз экен да. Анда эмесе кеттик достор. Бүгүнкү кечээки болуп өткөн ушул медиадагы, интернеттеги уккан жаңылык кабарлар менен сүйлөшөйлүк. Президентибиз Сооронбай Жээнбеков азыр ушул кадр маселесинде биз мындан кийин ушул электрондук, ушул цифранын жардамы менен, тестирлөөнүн жардамы менен жумуштарга алабыз. Ошондо жанагы жек-жаат, тааныш билиш деген нерселерден алыс болуп, чыныгы мындай коррупцияланбаган адамдарды алабыз деп ушундай бир нерсесин айтты. Эми бул нерсенин кандай деңгээлде биздин турмушка аша тургандыгы дагы күмөндү жаратат. Эми көрө жатарбыз. Болуп калса албетте жакшы. Эми бул кандайдыр бир деңгээлде 100% ишке ашпаганда бир 15-20% ишке ашса деле, ошол 100 ишке кирем деген адамдын 90-ну тааныш, ошондой атасына ишенген, энесине ишенгендер кирип, жок дегенде ошолордун ичинде бир 10% адам өз күчү менен кирип калса дагы биздин коомдо чоң өзгөрүү болот эле. Анткени 1000 адамдын ичинен чыккан бир адам чыныгы лидер болуп, чыныгы мындай чынчыл, акыйкатчыл боло турган болсо, коомдо сөзсүз өзгөрүүлөр келип чыгат. Ал эми бул кезде, ушул азыркы кезде карап отурсаңыздар, баары эле 100%, 99% ушундай тааныш билиш адамдар жөндөмсүз бир мына азыркы ушул бийликтеги отурган төбөлдөрдө көрүп жатасыздар кимиси кандай. Мен мисалы үчүн ушул өкмөттүн составынан ушул Улукбек Кочкоровду гана бир мындай жумушун өз ордунда алып барат, жакшы бир натыйжаларды берип жатат деп ойлоймун. Андан кийин мен ушул Өмүрбек Суаналиев Катанинин ушул Совет Безопасностьке жардамчы болуп, орун басар болуп келет дегенде угуп сүйүндүм эле. Ушул кишиге дагы мындан кийин дагы бир кызматтарды берсе, ушул киши дагы кызматын көрсөтсө деп. Ошол бойдон
başka men bir süýünörlük, mындай жетинип кетерлик нерселерди көрө албадым. Мына азыр ушул саламаттыкты сактоо министрлигинин ордуна дагы Туйгуналы Абдырайымовду келет экен, андай мындай деп ушул социалдык сеттерде сөздөр болуп жатат. Эми Туйгуналы Абдырайымовду мен жеке эле өтө эле мындай эле көкөлөтө бергенден алысмын. Жамандоого дагы туура келбейт, анткени биз мындай бул кишинин ушул Министерство здравоохраненияда башчы болуп иштегенин көргөн эмеспиз. Балким иштесе бир чоң ийгиликтерди алып келеттир. А мен бирок жеке ишенбейм. Мисалы үчүн мурда деле жакшы бир чеке жылытарлык нерселерди көргөн эмеспиз. Ошол чүйдө губернатор болуп жүргөн, башка жактарда иштеген, иши кылып мындай кадрлардан билбейм чын айтканда. Кандай натыйжаларды берет, башка нерселер аны турмуш көрсөтөт. Мында мисалы үчүн азыркы кезде ушул 90-жылдардан кийин аябай коррупция күч алып окууга тапшырууда ушул тааныштар, Союздун кезинде деле жакшы окууларга тааныш менен гана өтүүчү. Азыркы кезде кандайдыр бир деңгээлде ошол олимпиададан жеңген окуучулар, тестилөөдөн жакшы өткөндөр, чындык бир аз бар да. Ал эми ушул президенттин ушул азыркы жарлыгына ылайык деле ушундай цифранын жардамы менен, маалыматтардын жардамы менен тестилөө аркылуу өтө турган болсо, кандайдыр бир билимдүү, илимдүү жаштар келет деп мен ишенемин. Андан кийин дагы бир маалымат, билим берүү министри Каныбек Исаков беле, атын да унутуп калдым. Ошол киши дагы бир мындай кайсыл кадрлар ушул азыркы кезде жетпей жатат дегендей Аки пресске маалымат бериптир. Азыркы кезде ушул IT тармагында иштеген, геология, тоо-кен чалгындоолору, энергетика тарабында иштеген адамдар абдан жетпей жатат. Ушундай кадрлар керек бизге дептир. Албетте ушул мен деле өзүмдүн көп мурдакы берүүлөрүмдө айтам, ушул IT жагына биздин адамдарыбыз абдан көңүл бурса, информация ушул программалоо, анткени достор ушул компьютерди жакшы билүү менен ушул Кыргызстанда туруп эле жакшы иштерди бүтүрүп коюуга болот экен да. Англис тилин жакшы билсеңер ошол эле Amazon базарында иштөөгө болот, компьютер аркылуу. Ар кандай программаларды чет өлкөлөргө түзүп берип, ошолор менен кандайдыр бир келишимдердин негизинде иштерди кылса болот экен. Мына мен азыр ушул программалоо жагынан, ушул компьютерди билбегендигимдин жагынан көп нерселерден аксап, ушул нерселерге аракет кылып, үйрөнүүгө аракеттенип, ушинтип жүрөмүн да. Бул мына менин өзүмдүн жеке жашоомдогу нерсе. Ошондуктан ушул жака биздин жаштарыбыз абдан көп көңүл бурса, анткени бизде кен байлыктарыбыз деле эсеби менен азыраак кен байлыктарыбыз болсо аңкайып алдырып коюп отурабыз. Жана башка мүмкүнчүлүктөр географиялык жактан дагы бир мындай кыйыныраак жерде турабыз. Туризм болсо өнүгө турган жерде, ал жакта дагы өнүкпөй жатат. Ал эми ушул IT технологиясында болсок, абдан аракеттенип, биз кандайдыр бир деңгээлде алдыга чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ошондуктан ушул Каныбек Исаковдун ошол айтканына мен кошуламын. IT багытында иштерди алып барыңыздар, урматтуу жаштар. Эч кимге көз каранды эмес, өзүңөрчө мамлекеттин иши жок деле иштерди алып барууга, өзүңөргө өзүңөр жумуш ордун түзүүгө болот да. Муну баардыгы жакшы билишет. Ошондуктан көңүлдү ушул жака буралы. Качанга чейин эле биз Россияга келип, бирөөнүн эшигин шыпырып, кемпир чалды багып, дүкөндөрдө жүктөөчү болуп иштеп, кароолчу болуп иштеп, мага окшоп ушинтип жүрө беребиз. Болду, бүттү. Эми эс акылыбызга келишибиз керек достор. Анан дагы ушул Каныбек Исаков айтыптыр. Медицина тармагында ушул вирусолог, иммунолог, ушундай пульмонолог, эпидемиолог ушулар жетишпейт депчи. Эми чын айтканда мен өткөндө бир врач менен сүйлөшкөм. Бизде инфекциялык ооруканалардын ал акыбалын жакшы билет элеңер, Мен мисалы үчүн 2 жолу жатканмын ушул инфекциялык ооруканаларда. Эң бир кароосу начар, анан врачтардын дагы айлыктары аз. Эми ким эле ошол ич өтүп бир кыйналып аткан жактарга иштегиси келет. Эми кыйын врачтардын баардыгы жок дегенде эптеп терапевт болот экен, физиотерапевт болуп алышат, невролог болуп алышат. Баягы көп эле адамдар ушул
infeksionist болгон жагына көп кызыгышкан эмес да. Баягы окуу жайларды бүтүп жатканда албетте инфекция менен иштөөдө ушул сарык оорулары, гепатит, ар кандай коркунучтуу оорулар менен. Ошондуктан бул жактарга дайым эле ушул кадрлар жетишпей келишкен. Эгерде ошол билим берүү министрлиги ушул жака көңүлүн буруп, кандайдыр бир бюджеттик орундарды жеңилдетип, ошол жактарга көп адистерди даярдап, анан ошол бүткөн адистер 5-10 жыл ошол мамлекетке иштеп бере турган келишимдердин негизинде ошентип окутушса абдан жакшы болмок. Ушул нерсени кылышыбыз керек. Анткени мына инфекционисттердин ушул вирусологдордун жетишпегендигинен биз мына азыр кыйналып жатабыз. Эми турмуш бизге чоң бир сыноолорду көрсөттү. Мындан кийин дагы мындай нерселер болуп кетиши мүмкүн экен. Ошондуктан ар кандай учурда бул инфекция ооруларын экинчи планга койбой, биринчи багытта ушул эпидемиялардан коркуп, бул жагынан чоң көңүл буруу мамлекет тарабынан дагы албетте көзгө алыныш керек деп ойлоймун да. Андан кийин дагы айта кете турган нерсе, кечээки Таластагы коюп кеткен жаш баланы уруп кетип каза болуп калды. Жалгыз бала экен. Ал уруп кеткен адам каяктан чыкты дебейсиңерби? Ошол губернатордун замынын алтын саат алып, ошону жууп, ошол жерден чыгып келе жаткан экен. Көрсө ошон үчүн ошол губернатордун орун басары бала больницага түшөрү менен эле жүгүрүп барып сураштырып, ушундай болгон экен да. Дагы коомчулуктун көңүлүн бура турган нерсе, достор, ушул нерсеге абдан каттуу көңүл бурсак, ар кандай ар нерселерге ишенип, өзүңөрдүн чиндериңерге, өзүңөрдүн тааныштарыңарга ишенип, арак ичип, анан рульга отуруп, ушундай болгон нерселер болуп жатат. Бизде ушул жол кыймылындагы ушундай коопсуздук, авария учурлары абдан эле көп болуп жатат да. Машиналар дагы көп, эрежелерди билишпейт, жаш балдар айдап чыгып алышат. Ансыз келгенсип чоң эле кишилер ушинтип аракты ичип алып айдашат. Анан муну көргөн жаштар эмне болот, достор? Ошондуктан аябай бул жагына көңүл бурсак, билген нерселерибизди ушул интернет аркылуу өзүбүздүн пикирлерибизди айтып, адилет ушундай адамдарды жазага тартууну талап кылабыз. Анан Facebook барактарында дагы ушул азыркы бир аялдардын, мындай бир аялдын, мен фамилиясын жазбай калыптырмын, пикирин, постторду карап отурам да, кимде кандай пост жазылды экен деп. Мынтип жазыптыр бир аял: биздин эркектердин жүзү мигрант аял затынан билинет. Силерде намыс болгондо кыргыз аял заты тентимек эмес, кечиргиле, бирок ачуучундук, куру намыс, жөө жомок дейт. Эми достор, ушинтип тентиреп кыйналып мигрант болуп чыгып кеткен аял затына карап, балким бул аял өзү да ошентип мигранттыр, жаны чыгып жаткандагы кези да. Мен 100% ушул аялдын айтканына кошуламын. Анткени кээ бир эркектер чын эле ушул аялдарын иштесин деп коюп үйдө отуруп алган эркектер бар. Ошол эле көп биз эркектер мамлекеттик кызматтарда иштейбиз. Ушул Кыргызстанда, башка жактарда мамлекеттик кызматтарда иштегенден кийин биз ушул намыстын жоктугунан, ушул коррупцияга чыланышып, ушул өзүбүздүн мамлекеттин экономикасын көтөрөлү, өзүбүздө жумуш орундары болсун дебестен ушинтип аялдарыбыз, кыздарыбыз тентип чыгып кетип жатат да. Анан достор, эми бардык эле эркектерди намыссыз деп айткан болбойт. Анткени бул айла жоктон дагы болуп жаткан саясат болуп калат экен да. Мисалы үчүн, бирок мен жеке өзүмдү ушул кезде, мына мен дагы азыр үй бүлөм менен чогуу боло албай, ошол бир максаттарга жетебиз деп, андай мындай деп, кыскасы мына азыр бир кыйналуу да. Бул деле канчалык мактанып, канчалык жакшы дегени менен, мына мен бияктамын, 2 кызым менен келинчегим аякта, ата-энемдер аякта карып калган. Бул деген эми нормалдуу жашоого кирбейт да. Мен ушул нерсеге чын айтканда мен өзүмдү 100% күнөөлүү деп, өзүм ушул нерсеге жоопкермин деп эсептеймин да. Анткени мага окшогон эле жакшы адамдар иштеп жүрүшөт. Ошол эле Кыргызстанда чоң бизнестерди кылып атат. Эмне себептен алар кылат дагы мен кыла албайм деп да. Эми го бир мындай аяк биягынан алып анализ кылганда, ар кимдин ушул абалга келип калгандыгына өзү гана, жеке өзү гана жоопкерчиликтүү да.
ушул келинчектердин ошентип алжакта калганына, тентиреп жүргөндөрүбүзгө, башка бирөөгө биз ар кимибиз өзүбүз жоопкерчиликтүүбүз. Айрыкча эркектер 100% ушул. Анткени эркек үй бүлөнүн башчысы. Ошол киши жакшы иштеп, ошол киши жакшы ийгиликтерге жетсе, өзү эле эмес мамлекетине, башкага, бизге окшогон адамдар азыр жакшы мамлекеттерди башкарып, жакшы иштерди кылып, чоң нерселерди бүтүрүп жүрөт да. Ал эми тилекке каршы көбүбүз мына ушинтип чет жактарда жүрөбүз. Эми чет жактарда жүрүп деле жакшы иштеп аткан нерселер бар, эми турмушка байланыштуу болот экен. Ар кандай нерселер. Ошол Кыргызстанга жардам берип, башка мына азыркы пандемия кезинде көрдүңүздөр, аябай ушул чет жактагы мекендештер чоң жардамдарды беришти да. Эми көрүнгөн эле адам кыйналганынан же болбосо башка нерседен чыгып кетпейт. Чоң нерселерди кылабыз деп, бир максаттарга жетебиз деп дагы чыгып кетиши мүмкүн. Ар кандай нерселер болот да. Бирок ушул биздин кыйынчылыктуу ушундай заманга келип калганыбызга албетте көп жагынан ушул эркектер күнөөлүү жана жоопкерчиликтүү деп баса айта кетмекчимин достор. Аялдарга дагы айтып коем, ошондой күйөөңөр жиниңерге тийип антип баштаганда силерде деле анча мынча кесек кетип калышы мүмкүн. Оозуңарга ромашка тундурмасын салып чайкап турсаңар баары жакшы болот. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.